Экономика жана коммерция министрлиги өлкөдөгү базар баасын көзөмөлдөөдө монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ыйгарым укуктарын кеңейткен 2 мыйзам долбоорун сунуштады. Булар баа түзүү боюнча мыйзамынын долбоору жана бааларды жөнгө салуу боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөрүү киргизүү. Буга Кыргызстанда соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо башталганы себеп. Анын ичинде азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өсүп, айрым мыйзам долбоорлору бири-бирине карама-каршы келгендиктен мамлекет тиешелүү деңгээлде башкара албай келет. Буга чейин республикада бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартиби тармактык мыйзамдардагы айрым беренелерде жөнгө салынган. Ар түрдүү мыйзамдардагы ченемдер бири-бирине карама-каршылыктар болгондуктан рынок шартында бааларды жөнгө салуунун бирдиктүү тартибин кабыл алуу жана системалаштыруу зарылчылыгы пайда болуп, жана рынок шартында бааларды түзүү тартиби жөнүндө ченемдер бааларды түзүү жөнүндө мыйзам долбоорунда каралган. Буга чейинки мыйзамда керектүү товар азык-түлүк 1 ай ичинде 20%га кымбаттап кеткен учурда гана бааны көзөмөлдөөгө болот деген норма болгон. Буга байланыштуу коомчулукта монополияга каршы жөнгө салуу кызматына ар кандай сындар айтылып, жада калса бул мекемени жоюп салуу сунушу да киргизилген. Ал эми жаңы мыйзамда ал эреже алынып, монополист ишканасына баа саясатын көзөмөлдөөгө толук укук берилет. Азыр ошо нормаларда алынып атат. Өкмөт баягы кескин көтөрүлүп кеткенде эле өзүнүн чечими менен киргизип, бизге тапшырма берсе, биз бааны карап, иреттүү иштерди алып барганга мүмкүнчүлүк болот да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, буга чейин баягы 35%дан өткөн үстөмдүк абалды ээлеген субъекттерге жөнгө салуу жок болчу. Биз жөн эле байкоо жүргүзүп, запросторду суроо талап менен ишти алып барчубуз. Мындан бияка биз алдын ала билип, мисалы үчүн кант рыногундагы кырдаал акыркы сахар, алар өзү каалагандай баа кое берет да. Аны азыр биз декларирование киргизели деп атабыз. Биз алдын ала билип, эмне себептен көтөрүп атат. Бул негиздүү, негизсизби талдоолор жүргүзүп, тийиштүү мамлекеттер органдар менен да иштеп, бир керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында салым кошолу деп атабыз да. Депутат Тазабек Икрамов экономика жана коммерция министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун колдойт. Ал мамлекет дары-дармеки болгондо баа саясатын күчөтүш керек деген пикирде. Эл өкүлү айрым ишкерлер учурдан пайдаланып, себепсиз нарктарды көтөрүп жатканын айтат. Өзгөчө пандемиядан кийин дарыга болгон зарылчылык күчөп, анын наркы негизсиз өсүп, карапайым калктын капчыгын кагып жатканын белгиледи. Пандемияда дарынын баалары өтө кымбат болду да. Дары-дармектин баасы ошо эле томография мурда 2 эсе 3 эсеге көтөрдү баасын. Булар эч кандай бир жоопкерчиликке бүгүнкү күнгө чейин тартылган жок да. Бүгүнкү күнү дары-дармекти эң кымбат бизде экен да. Ушуну кандай кыласыздар? Ушунун баасын көзөмөлдөгөнгө кандай иш алып барып атасыздар? Туура белгиледиңиз, бул эң жөндүү маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Буга чейин баягы бул рынокто баягы атаандаш шартында ээн эркин субъекттер өзүнүн ишин алып бара берчү. Азыр ушул мыйзамга да киргизип атабыз. Ошол рычагты буюрса, ушул мыйзам өтүп калса, жанагы департамент лекарственное обеспечение деген бар, өзүңүз жакшы билесиз. Ал жактан баалар коюлуп, анан көзөмөлдөө жагы бизге өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев мамлекет базар баасына көзөмөл кылбаса, жума сайын азык-түлүккө болгон баа кымбаттап жатканын айтат. Ал 1 ай ичинде ундун баасы 400 сомго жогорулаганын белгилеп, аны өлкөдө азык-түлүк каатчылыгы барбы деген суроо кызыктырды. А продовольственная безопасность деген мыйзамда биринчи беренесинде так жазылып турат. При возникновении продовольственного кризиса либо его угрозе правительства и так далее. Чара колдонот. Бүгүн продовольственный кризис барбы жокпу? Бүгүнкү күндө Совет продовольственной безопасности деген бар. Аны председатель кабинета министров башкарат. Айыл чарба министрлигинин сунушу менен ошол жакта каралып, анан тийиштүү өкмөттүн министрлер кабинетинин чечими менен кабыл алынат. Андан соң эл өкүлү бул мыйзам долбооруна жоопкерчиликтүү мамиле жасап, жакшылап иштеп чыгып, анализ жасабаса, кийинчерээк ар кандай суроолорду жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Ал экономика жана коммерция министрлигинин өкүлдөрүн кийинки окууга жакшылап даярданып, сунуш пикирлерди эске алуусун өтүндү. Шашып атасыңар да кээ бир учурда Минэкономика. Такыр эле жогорку кеңешти тоготпой элек, анализ керек эмес деп уруп атасыңар да. Андай болбош керек да. Ушул аябай чоң мыйзам болуп атат. Бул чоң чыгара турган мыйзам. Эртең ушул жерде ким күнөөлүү болот ошондо? Колдоп берген депутаттар күнөөлүү болот. Силер четте турасыңар. Ошондуктан мен сиздерден сурагам, жана анализди сөзсүз өткөрүш керек.
Жыл башында башталган Орус-Украин согушу бүтүн дүйнөдө кымбатчылыкты күчөттү. Кыргызстанда азык-түлүк баасы кескин өсүүдө. Кыргыз өкмөтү кум шекерди сыртка чыгарууга жарым жылга чектөө киргизди. Акыркы кезде анын килограммы 100 сомго чыкты. Расмий бийлик кампаларда азык-түлүктүн 5 айга жетерлик кору бар экенин айтып, дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып келет. Айтолкун Апяева, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.